Мына 2 жума мурун ушул жогорку кеңештин ичинде мен мына жаш медиктерди чогултуп, жаш ординаторлорду, мына акыркы курстагы студенттерди чогултуп, ушул жерде жыйын өткөргөм да. Анан жыйын өтүп атканда ошо биздин жаш медиктер өзлөрүнүн көйгөйүн айтып кетишти. Мына мен уже бир нече жыл боюнча жыл бою көтөрүп аткан маселелер дагы чыгып калды. Ошондо талкуу кылгандачы. Анан ошонун арасында эле ушул жана клинический ординатура боюнча бир чоң азыр ушу студенттер үчүн чоң көйгөй болуп атат. Анткени мына студенттер окууга тапшырганда булар болсо бул мына дополнительный клинический бир жыл деп коет да. Бул норма жок болчу. Анан булардын ата-энеси дагы бул жөнүндө билчү эмес, мурун жанакы финансовый дагы мындай лишний затрата болуп атпайбы? Ошо боюнча ошо көйгөйүн айтып кетип, мындай талап коюшту да, ошону кандай дагы бир жолу талкуулаңыз. Анткени мына өкмөт биз менен мурунтан ушул келишим түзгөндө биз менен бул жөнүндө сүйлөшкөн жок болчу депчи. Бул биринчи көйгөй. Экинчиси, мына энтузиасттар бар экен, ушул региондорго чыгып иштейбиз дегендерчи, ошо жаштардын арасында. Бирок аларга условия түзүлбөптүр. Азыр деле мына жанакы өкмөттүн буйругу бар, ошо бир жылдык координатураны ошо региондордо өтсүн депчи. Бирок ал жерге мына чисто энтузиасттар өз каалоосу менен барган студенттер болуп атат. Бирок аларга условия жок да. Менин талабым ошо региондордо ошо жаш медиктерге мына жакшы условия түзүп беришибиз керек. Анан экинчиден мына грантовый место боюнча дагы көп суроо берилди. Ошо чет өлкөгө биздин ординаторлор ошо мына базовый бул жерде окуусун окугандан кийин чет өлкөгө барып окуганга условия барбы же жокпу, грантовый местолор берилеби же берилбейби деп.